Bir kelin boyunda бар кезинде күйөөсү менен ажырашып, атайынын үйүндө төрөгөн. Чогуу жашабай калганда 4 жыл болот май айында. 3 талакты бүгүн келиндин инисине СМС аркылуу бериптир. 3 талак бердим чолпонго. Бирок ошол кезде келин айыз учуру экен. Ошондо келин 2 айыз көрүп, кийин турмушка чыга берсе болобу? Жок. Өзү туугандар талак айыз учурунда бербеш керек. Шариятта көрсөтүлгөн талакты ал тазалык учурунда берилет. Жолу боюнча. Шарияттын көрсөтмөсү ушундай. Эми албетте ынтымакка чакырат, сүйлөшүүгө чакырат, диалог, келишим, бири-бирин кечирим, эки турмуш куруп кетсин. Таптакыр акыркы чек болуп калганда, мейли ажырашууга уже келип калганда, bir талак берсин дейт. Качан? Таза учурунда жана кошулбаган учурда. Bir талак берсин, болду. Шарияттын жолу ушу көрсөтмөсү ушундай. Анан барып туруп ошо мисалы азгарап туруп бул 3 талак берген туура эмес. Bir. Экинчиси, үчөө тең бул түшөт бирок. Айызда берген туура эмес. Бирок бул да түшөт. Бул да түшөт. Бирок күнөө ошо бергенге жазылат. Эми бул айызда бердиби? Эми эмне болот? Мына жерде суроо берип атат. Ушул айызды 1 деп эсептеп, кийинки 2 айызды анан кийин турмушка чыгып кетем. Жок. Бул айыз берилген, бул айыз эсептелбейт. Bundan кийин тазалык келет, ал дагы эсептелбейт. Андан кийинки айыз келет, ошол биринчи айыз болуп эсептелинет. Анан тазалык келет, анан кийин келинки айыз, анан 2. Анан тазалык келет, андан кийин айыз 3. Анан чыгат. Сен бир адамга зулумдук кылдың да. Канча чоң зулумдук болду бул. Ушунча мөөнөтүн узартып салдың. Bir күндө бүтө турган ишти эмне үчүн 1 жума кыласыз? 1 жумада бүтө турган ишти атайлап сиз мени 1 айга чоздуңуз да. 1 ай мени кыйнап атпайсызбы? Канча кыжалат кылып. Туура эмеспи? Динибиз бардык жерде мээримдүүлүктү караган. Эки жак урушпаса экен, экөөнө тең пайда болсо экен, ушуну караган да. Раз келише албай атасызбы? Урушпай, токмоктобой эле акырын бирөөнүн башын бош коюп коюңуз. Өзүңүз башка алып жашай бериңиз. Не кыласыз аны мындай кылып? Эркектерге катуу эскертип айтып коюңузчу. Өз милдеттерин унутуп коюшту. Аялдар иштеп, балдарды багып баштадык. Эркектер урбасынчы, аялдарды кордоп салышты. Биз аялдар чарчадык, бактылуу болуп жашагыбыз келет, дейт. Аллах. Туугандар, мына аз болсо дагы мына сабакка келип атабыз, кичине дааватка чыгып атабыз, ыймандуу жашайлы деп. Аллахны айтканын угайлы, пайгамбарыбыздын айтканын угайлы, ушун үчүн алып келе албай атабыз. Пайгамбарыбыз эмне дегенде? Аялдарды урбагыла. Аялдарды урбагыла деген. Андан пайгамбарыбыз эмне деген? Аялдар иштетип акча табып, өзүң арын эркегиндей болуп, андай болбойт да. Эркек мойнунда. Табыш керек, багыш керек. Эми Кудай сактасын, үзүрлүү болуп, ооруп калса анда бөлөккө бол.